Соғышының жеңишинин 25 жылдыгына арналган иш-чараларга ушул жылдын 24 июнда катышат. Иш сапардын алкагында Москвадагы Кызыл Аянттагы аскер иш сапардын алкагында Москвадагы Кызыл Аянттагы аскер парадына, ошондой эле Кремль дубалындагы белгисиз жоокерлердин күмбөзүнө гүлдөр коюу аземи катышууга пландалууда. Коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга эске алуу менен ушул иш сапарга даярдык көрүү үчүн санитардык эпидемиологиялык жана профилактикалык иш-чараларды алгоритм өзүнчө бекитилген. Анын алкагында делегация мүчөлөрү бардыгы медициналык байкоо астында болот. Ошондон да башкасы делегациянын бардык мүчөлөрү Россия Федерациясына барганын алдынан жана Кыргыз Республикасына кайтып келгенден кийин ушул алгоритмге пайдаланып колдонот. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков, Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин чакыруусу менен 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата Мекендик согушунун жеңишинин 75 жылдыгына арналган иш-чараларга ушул жылдын 24 июнда катышат. Иш сапардын алкагында Москвадагы Кызыл Аянттагы аскер парадына, ошондой эле Кремль дубалында белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүл коюу аземи катышууга пландаштырылган.